Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Алмаз Акунжанович, бул өкмөткө тиешелүү маселе. Мына бүгүнкү күндө айыл жеринде, айыл өкмөттөрдө ошол айылда жашаган элдер тарабынан бала бакчалар курулуп атат. Айыл өкмөттөр өз эсебинен бала бакчаларды куруп жатат да. Бирок ошолор курулуп бүткөндөн кийин иштегенге шарт жок болуп атат. Себеби ошол жердеги иштеген тарбиячыларга, ашпозчуларга, тамак ашка бюджеттен акча каражатты бөлүп беришибиз керек болуп атат. Ушул маселе чечилбестен ушул элдер шайлоочулар кайрылып атат да. Буну айтып кете турган болсом, мына Нокат районуна караштуу 12 бел айыл өкмөтүндө Нарай айылында жаш жеткинчек балдар бакчасы. Кулатов айыл өкмөтүнө караштуу Алтын Муун жеткинчек бала бакча. Ошондой эле Баглан Дил Азык деген бала бакчалар. Көкжар айыл өкмөтүнө караштуу Борбаш айылындагы Сүйкүм балдар бакчасы мына бүгүнкү күндө ачылып иштеп жатат, бирок бардыгы ушул ата-энелерге оор келип жатат да, жана акча каражаттардычы. Ошондуктан ошол жерде шайлоочулар бардыгы кайрылышты. Ушул жогоруда аталган бала бакчаларды ушул бюджетке, республикалык бюджетке өткөзүп, ошол жактан каржылоону чечип беришин суранып атат да. Ушуну көңүлгө алып, көзөмөлдөп өзүңүз аткарып беришини мен талап кылып кетет элем да.